элестетиңиз. Сиз анча чоң эмес аскада олтуруп, алысты карап турасыз. Алдыңызда туп-тунук аккан, шарылдаган дарыя. Үстүңүздө көк асман, чеги жок мейкиндик. Жана чайыттай ачылган, жаркылдаган күн. Айлана өзүнчө эле бир керемет. Айланадагы ар бир нерсе өз ара гармонияда. Миң бир түрдүү чөптөрдүн, гүлдөрдүн жыты айланага аңкыйт. Шаркылдаган сууга удаалаш, булбулдун сайраганы өзүнчө бир керемет. Сизге терс энергия тартуулаган бардык нерселер алыста калды. Өзүңүздү эркин жана бош сезиңиз, коштой болуңуз. Жана элестетиңиз, сиз бул табияттын койнунда өзгөчө бир рахатка бөлөнүп жатасыз. Жана сиз көп элестетпей эле коюңуз, себеби биз азыр ошол жогоруда айтып өткөн табияттын койнундабыз. Көрүп турганыңыздар, жакындашкан бир 500-600 метр бийиктиктеги аска. Бул тарапта да ошондой аскалар, миң бир түрдүү чөптөр, миң бир түрдүү дары оттор, дары гүлдөр жана шаркылдап аккан алдыбызда дарыя жана ошого удаалаш сайрап жаткан булбулдун үндөрү. Бул табияттын кооздугун жараткан кандай гана кооз, кандай гана улуу зат экендигин дагы бир жолу түшүнүп жетсек болот. Жана турмуштун ар бир көйгөйлөрүндөн чарчаганыбызда, терс энергиялар бизди курчаганда, биз ушундай тоонун коюнуна келип эс алып турсак, өзүбүзгө жаңы күч, жаңы энергия ала алабыз. Барыңыздарды ушундай ала тоонун коюнуна эс алып кетүүгө чакырамын жана баарыңыздарга сунуштап кетемин. Аманчылыкта калыңыздар.